Салам алейкум, жамаат, кандайсыздар? Мынау Жалал Абадтан, Оштон, Ноокат, Кадамжай, Сүккөл, Талас, Нарын, Чүйдөң келген туугандар. Баткенге келсеңиздер, мына Исфанага же Лейлекке бара турган болсоңуздар, навигатор менен жүрбөңүздөр. Андан кийин кайтканыңыздарда дагы Баткенден чыгып кеткиче навигатор менен жүрбөңүздөр. Бүт ошонун аркасында мына Тажикке кирип кетти навигатор менен. Мына өткөндө келип көлдүк тууган навигатор менен Тажикстанга кирип кетип, ал дагы бекер эле 250 астафырла неме, аны немелер кайтарып кетти. Тажиктин өздөрү жакшы адамдары бар экен, алар кайтарып чыгарып коюптур. Мына кече дагы Жалал Абадтык братчикалар келгенде, алар дагы Испанадан навигатор менен кайтып, булар ама Тажикстанга кирип кеттир. Азыр жок, кабар жок. Ошон үчүн туугандар, Баткенге келгенде навигаторду Россияда колдонуңуздар. Бул Кыргызстандын ичинде навигатор менен колдонуштун кереги жок. Жөн эле кичине жүрсөңүздөр, по главный жол менен жүрсөңүздөр, любой жерден чалчын чыгасыздар. Жазылып турат. Ошону менен карап эле келе бериңиздер, навигатор менен карабай. Мына азыр акылдуу болом, навигатор болом деп Тажикстанга кирип кетесиздер. Жолдо көрүп знак окубайсыздар.